Дүйнөдө ар бир өлкө андагы калктын жашоо деңгээли, маданияты, жүрүм-турумундагы өзгөчөлүктөр менен айырмаланып турат. Алдыда бир нече жыл аралыгында Азиянын эң кубаттуу өлкөлөрүнүн бирине айланган Корея жана корейлерге мүнөздүү өзгөчөлүктөр менен таанышабыз. Саналуу 10 жыл аралыгында Корея агрардык мамлекеттен алдыңкы технологияларды иштеп чыгаруучу, экспорттоочу мамлекетке айланды. Баары майда ишкерликтен башталган. Андан соң мамлекет бизнес сферасына чоң каржы жумшап, ар тармактуу кеңселер ачылган. Kia, Hyundai, Daewoo баары бул жактан иштеп чыгарылат. Blender, чаң соргуч, кир жуугуч, муздаткыч сыяктуу технологиялар Samsung жана LG'нин өндүрүшү экени айтпаса да маалым. Бирок Samsung компаниясы ири курулуш менен да алектенерин көпчүлүк укпаган чыгар. Так ушул Samsung Малайзиядагы Petronas имаратын, Тайвандагы Тайбэй имаратын жана Дубайдагы белгилүү Бурдж Халифтин курулушу менен алектенген. Түндүк Корея менен болгон кооптуу жагдайдан улам Түштүк Корея ар дайым мыкты даярдыкта турат. Аскерлер тырмак учуна чейин мыкты коргоочу техника менен жабдылган. Өлкө армия үчүн жылына $45 миллиард жумшайт. Түштүк Кореяда аскерге баруу милдеттүү. Бардык 18 жаштан 28 жашка чейинки мырзалар 18 ай кызмат өтөөсү керек. Аскердик кызматты 30 жашка чейин жылдыруу же убактысын азайтуу үчүн уруксат бир гана мыкты спортсмендерге жана дүйнөгө атагы чыккан маданият ишмерлерине берилет. Маселен, Түштүк Кореялык футболист Тоттенхемдин чабуулчусу Сон Хенмин Азиат оюндарында медалга жетишкени үчүн гана аскердик кызматын кыскартууга уруксат берилген. Баса белгилей кетчү жагдай, Сон Хенминдин жашы Википедияда 29 жашта. Ал эми өз өлкөсүндө учурда ал 30 жашта. Себеби Кореяда кош бойлуулук аныкталганда балага 1 жаш эсептелет. Кореядагы орто эсептеги айлык $2500. Корейлер өтө эмгекчил калк болуп саналгандыктан жумасына 55 саат эмгектенишет. Аталган өлкөдө кызматкер өз маалында жумуштан чыгып баратса, башкалардан кечирим сурайт. Орто эсеп менен корейлер 6 саат укташат. Сеулда түнкүсүн көптөгөн кинотеатр, китепкана, спорт аянттары сыяктуу калкты тейлөө жайлары 24-7 саатка ишин токтотпойт. Тынымсыз иштеп, каражат табып, жаңы нерсе жаратып, имиджди сактоого маани берген корейлер мындай жашоо ритмине дээрлик көнүп калышкан. Корей болуу өтө кыйын. Ата-энелер бала төрөлгөндөн баштап аны коомдогу эң мыкты гений катары өстүрүүгө аракеттенишет. Аталган өлкөдө билим берүү башталгыч мектеп, экинчи баскычтагы мектеп жана жогорку мектеп деп ажыратылат. Балдар жогорку мектепке өткөн соң билим алууну дагы да күчөтүшөт. Ийгиликке болгон жарыш мектептен башталат. Мыкты деп саналган 5 баасы тапшырманы жакшы аткарган окуучуга эмес, бардык тапшырманы эң мыкты аткарган окуучуга гана коюлат. Жогорку мектепти аяктап жатканда тапшыруучу мамлекеттик экзамен Корей жаштарынын эң маанилүү кадамдарынын бири. Сунун деп аталган билимди баалоо сынагы болуп жатканда өлкөдөгү жашоо токтогондой болот. Бул учурда окуучулар мектепке тоскоолдуксуз жетип алуусу үчүн бардык мамлекеттик ишканалардын иш баштоосу саат 9-га жылат. Ар бир метро станциясында тартип кызматкери сынакка кеч калып бараткан окуучуну жеткирүүгө даяр турат. Айрым учурда окуучулардын сынактагы суроолорду укпай калбоосу үчүн жакын жердеги учактын конуусунда кечиктиришет. Корейлерге башка бирөөнүн буюмдары керек эмес. Бирок алар Анджелина Джоли сыяктуу бакыран көздүү же Тимоти Шаламе сыяктуу кырдач мурундуу болуудан баш тартышпайт. Корейлер сулуулукка чоң маани беришет. Өлкө пластикалык операция боюнча дүйнөдө 1-орунда турат. Статистикалык маалыматтар боюнча ар бир 5-чи аял пластикалык операцияга кайрылат. Корейлер европалык сырткы келбетке көбүрөөк баа бергендиктен көпчүлүк учурда көздү чоңойтуучу жана мурундун калыбын түздөтүүчү операция жасатышат. Корей ооруканасында чет элдик дарыгер көрбөйсүз. Анткени алар азиаттын ичиндеги нерсени чет элдик билбейт дешет. Ал эми корейлердин ичинде эмне бар десеңиз, албетте кимчи бар. Алар сүрөткө түшүп жатып, быштак деп айтпастан кимчи деп сүрөткө түшүшөт. Кимчи бул пияз, сарымсак, капуста жана ачуу татымалдар аралашкан салат. Ошондой эле эт жана деңиз азыктарын сүйүп жешет. Кызыктай туюлат, бирок айрым ашканаларда 8 аяк деңиз кальмары, деңиз кирписи мына ушул сыяктуу жандыктарды тамак аш катары пайдаланышат. Ал эми дасторкондун эң баалуу азыгы күрүч. Байыркы Кореяда оор мезгилдерде күрүчтү майдалап, эзип, негизги азык катары азыктанышкан. Мына ошондуктан абалың кандай? Бап мугосоё деген сөздүн мааниси күрүч жедиңби деген сөздү туюнтат.
Түштүк Кореяда көп учурда металл таякчалар менен тамактанышат. Байыркы доордо Корея императорунун өмүрү чет элдик душмандар тарабынан коркунучка учурап келген. Мына ошондуктан тамак аштагы ууландыруучу затты билүү үчүн аны күмүш таякчалар менен даамдап көрүшкөн. Жөнөкөй жарандарда мындай баалуу ашкана буюму жок болгондуктан металлдан жасалган таякчаларды колдонушкан.